Иштеген жеринде мас болуп шаңдуу кечелерди уюштурууну адатка айландыргандарга чара көрүлдү. Алар шаардык архитектура бөлүмүнүн кызматкерлери. Бул тууралуу Бишкек башкы архитектуранын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык тургундардын тынчын алган 4 архитектор иштен алынып, жетөөнө катуу сөгүш берилди. Эскерте кетсек, буга чейин биздин каналга Москва көчөсүнүн 197-үйүнүн тургундары кайрылган. Айтымдарында алар жашаган үйдүн 1-кабатында жайгашкан шаардык архитектура бөлүмүнүн кызматкерлери түн жарымга чейин шаңдуу отуруштарды уюштуруп жүрүшөт. Жашоочулар кайда кайрылбасын майнап чыккан эмес. Ошто Матис жол тандабас жана жүк ташуучуна кагышты. Жол кырсыгынан 32 жаштагы киши каза болгон. Бул тууралуу Кайгул милиция башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 22 ноябрда Ош Кара Суу жолунун 15-чакырымында катталган. Кагышкан учуна айып короого киргизилип, бардык экспертизалар дайындалды. Учурда жол кырсыгынын чоо жайы такталууда. Икрамжан Илмиянов президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Илмиянов өз ыктыяры менен иштен кетүү арызын жазган. Райымбек Матраимов кызматынан алынды. Ал мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин орун басары катары иштеген. Тийиштүү буйрукка Сапар Исаков кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Буга чейин аны депутаттар Райым миллион деп атап, бажы кызматындагы бир катар маселелер Матраимов аркылуу чечилерин айтышкан. Маданият кызматкерлери үчүн көп кабаттуу үйлөр тургузулат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев турак жайдын пайдубалына капсула көмдү. Маданий ишмерлер үчүн жер Каражыгач конушунан бөлүнгөн. Ал жака 9 кабаттуу имараттардан 4 тургузулат. Курулуш иштери декабрь айында башталып, 2018 жылдын күз мезгилине чейин бүтүрүү планда. 200дөн ашык батирлерди бөлүштүрүүдө кыргыз искусствосуна эмгек сиңирген кызматкерлерге басым жасалат дейт Маданият министри. Кыргыз маданиятына, искусствосуна абдан эмгек сиңирген көптөгөн адамдар үй жайсыз жүрөт да. Анан эми ал кандай принципте бөлүштүрүлөт? Буга чейин тажрыйба бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине берилген, куралдуу күчтөрдүн кызматкерлерине берилген. Биз ошолордун тажрыйбасын колдонобуз жана алардагы кетирилип калган кемчиликтерди эске алуу менен комиссия бөлүштүрөт.